Салам достор, биз сиздер менен эми азыр YouTube'га каналга бир видео жүктөп, анын астына ссылкасын, кандайдыр бир сайттын ссылкасын жүктөгөндү үйрөнөбүз. Мисалы, Okuma.kg сайтына биринчи YouTube'га видеону жүктөп, анан артынан комментарийга ошо информация бериле турган жерге биз коюла турган сайттын ссылкасын таштоону үйрөтөбүз. Ал үчүн YouTube'га киребиз. YouTube'га киргенден кийин мына бул жерден видео жүктөөнү басабыз. Видео жүктөөнү баскандан кийин ушул жерден видеону тандайбыз. Менде мына 1 минут 33 секунддук видеом. Аны баскандан кийин белгиленди. Название дейт, атын басабыз. Кыргызча жазабыз. YouTube'га видео жүктөө плюс кандайдыр бир сайттын ссылка десем да болот, же шилтеме деп коеюн. Сайттан шилтеме калтыруу. Шилтеме деген жерге, бул жерге место басып, кашанын ичине ссылка калтыруу деп жазабыз. Анан описание деген жерге, бул жерге эми биз кандайдыр бир сайттын ссылкасын жүктөйбүз. Ал үчүн Google'га киребиз. Google'га киргенден кийин бул жерге жазабыз. Мисалы, Okuma.kg кирдик. Мынакей. Бул сайтка кирдик. Киргенден кийин мынакей каалаган китептер бар. Бул жерден китептерди окусаңар болот онлайн. Эми шилтемесин көчүрүп алабыз. Ал үчүн белгилеп туруп копировать басабыз дагы. Ортодон басып чыгып, YouTube'га киребиз. YouTube киргенде описанияга онлайн китептер бар сайттын шилтемеси деп точка коюп жай таштап, кнопканы басып туруп вставитти басабыз. Мынакей ссылка түштү. Эми открыть доступ дейт. Башкалар да көрүүгө мүмкүнчүлүк бердик. Эми далени басабыз, загрузитти басабыз. Менин видеом азыр жүктөлүүдө. Загрузка 0%. Азыр интернет жакшы десе, толук көчүп бүтөт. Жүктөлүүдө 1% болду.